25 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-тажик чегарасынын дагы 11,88 чакырымы макулдашылды. Бул тууралуу 23 декабрда министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациясынын топографиялык жумушчу тобу Тажикстандын Бустон шаарында 17 декабрда жолуккан. Жолугушуу 23 декабрда жыйынтыкталды. Минкаптан сүйлөшүүлөр достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнүн белгилешти. Тараптар тиешелүү протоколго кол коюшту. Чегараны тактоо боюнча кийинки жолугушуу Кыргызстанда болору маалымдалды. Министрлер кабинети азырынча даана кайсыл жерлер такталганын ачыктаган жок. Буга чейин эки өлкөнүн топографиялык жумушчу тобунун жолугушуусу 8-14 декабрь аралыгында Кыргызстанда өткөн. Анда Кыргыз-тажик чегарасынын 47 чакырымы макулдашылганы айтылган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-тажик чегарасынын 90% макулдашылганын белгилесе, президент Садыр Жапаров чегара маселеси 2024 жылдын жазында чечилерин айткан. Ички иштер министрлиги унааларга милдеттүү түрдө видео көзөмөл камераларын орнотуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Аталган долбоор Жогорку Кеңештин сайтында жарыяланды. Мыйзам долбоордун негиздеме маалым катында трактор жана өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды кошпогондо бардык категориядагы унаа каражаттарына видео көзөмөл орнотууга милдеттендирилери айтылат. Видео көзөмөл камералары укук бузууларды болтурбоодо, жол кырсыктарын талдоодо, талаш жараткан маселелерди чечүүдө маанилүү экени белгиленет. Ошондой эле мыйзам долбоору жол кырсыктарын азайтуу боюнча иш-чаралардын негизинде иштелип чыкканы айтылды. Мыйзам кабыл алынса, айдоочулар 25 жылдан тарта автоунааларына видео көзөмөл жабдыктарын сатып алууга милдеттендирилип, камера орнотпогондорго айып пул салынат. Өлкөдө жыл башынан бери 4880 жол унаа кырсыгы катталып, 489 адам каза болгон. Ал эми өткөн жылы 7040 жол кырсыгы болуп, 11049 киши жаракат алып, 690 адам каза болгону айтылган. Милиция активист Болот Ибрагимовдун Кулиев көчөсүндөгү мейманканалардын биринде интим кызматы көрсөтүлүп жатат деген видеосунан кийин 4 чектөөнү кармады. Сойкулукка көмөктөшүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Милициянын маалыматына ылайык, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын райондук башкармалыктарынын 10 жетекчиси уставды бузгандыгы үчүн тартиптик жазаларга тартылды. Алардын бири 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн номер 8 шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы кызматынан бошотулду. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев милицияга эскертүү берип, 1 декабрга чейин Кыргызстанда интим кызмат көрсөткөн жайлардын баарын аныктап, жабууну талап кылган. Ташиев, эгер талап аткарылбаса, укук коргоо органдарынын башчылары кызматтан алынарын айткан. Эркин иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков коррупцияга айыпталган бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов Ош шаарындагы муниципалдык жолдордун бирине тосмо орнотуп, менчигине өткөрүп алганын айтып чыкты. Ал эми 22 декабрда Ош шаардык менчик башкармалыгынан клубко Матраимов тосуп алган муниципалдык жолдогу дарбазалар алынып, жол ачылганын билдиришти. Журналист буга чейин УКМКнын төрагасы мафия деп атаган экс-бажычы Райымбек Матраимов Ош шаарындагы Келечек балдар борборунун жанында жайгашкан муниципалдык менчикте, тактап айтканда, жолду тосуп, өзүнө унаа токтотуучу жай катары колдонуп келгенин билдирген. Ошондой эле Исаков Оштун борборунда жайгашкан спорт аянтын Ош айыл чарба техникумунун мурдагы директору Сейитбек Аматов Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун аялы Минавар Жумаевага сатып жибергенин жана аталган жер азыркыга чейин мамлекеттин карамагына кайтарылбаганын эске салган. Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков аянттын мыйзамсыз менчиктелип кеткени тууралуу 21-жылы иликтөө жарыялаган. Ал эми 22 декабрда Ош шаардык мэриясына караштуу муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Дастанбек Мурзалиев клубко Матраимов тосуп алган муниципалдык жолдогу дарбазалар алынып, жол ачылганын билдирди. Матраимовторго силерге ооз-эки эскертүү берип жатабыз. Эртең биз барып тосмолорду алабыз дегенде, биз азыр эле өз ыктыярыбыз менен ала баштайбыз деп, мени деле өздөрү чакырышты. Азыр майда чүйдө иштери бар экен, аны бүтүрүп коебуз дешти, деди ал. Спорт аянтын Ош айыл чарба техникумунун директору токтом менен сатып алган экен. Кийин Матраимовдун аялы Минавар Жумаевага саткан экен. Азыр бизге ошол боюнча протоколдук тапшырма түшүп, кайтарып алуу иштерин баштадык, деди Мурзалиев.
Жогорку кеңештин депутаттары алтын, күмүш жана көмүр казган компаниялар башкаруу үлүшүн мамлекетке өз эрки менен жана кайынтарымсыз негизде өткөрүп беришин каалайт. Бул тууралуу 21 декабрда парламенттин биринчи окуусунда кабыл алынган жер казынасы жана биосфералык аймактар жөнүндөгү мыйзамга түзөтүүлөр киргизүү долбоорунда айтылат. Ошол эле кезде документте компаниялар ишкананын кайсы үлүшүн мамлекетке бериши керектиги так көрсөтүлгөн эмес. Түзөтүүлөрдүн демилгечиси депутат Марлен Маматалиев кенди иштетүү үчүн мурда лицензияны арзыбаган акчага алган компаниялар уруксат кагазын ири суммага кайра сатышканын же кенди такыр эле иштетпей жатышканын айтууда. Эки учурда тең мамлекет пайда көрбөйт, ошентип мыйзам долбоору жалпы кырдаалга таасирин тийгизген ар кандай учурларды болтурбоо үчүн жер казынасын пайдалануучулар өз үлүшүн мамлекетке ыктыярдуу жана кайтарымсыз өткөрүп берүүгө уруксат берүүнү сунуштайт, деп айтылат мыйзам долбоорунун маалымкат негиздемесинде. Маматалиевдин пикиринде муну менен мамлекет кошумча киреше таап, кендерди иштетүү менен байланышкан чыгымдарды жана экологиялык, техникалык ченемдердин сакталышын көзөмөлдөй алат. Буга чейин 2022 жылдын июнунда жаңы мыйзам долбоору кабыл алынган. Ага ылайык алтын казган ири жана орто кенди пайдалануу укугун берүү боюнча аукциондун же конкурстун жеңүүчүсү деп таанылган компаниялар мамлекеттин кеминде 30% милдеттүү үлүшү бар ишкана түзсө гана лицензияларын пайдалана алат. Мындан тышкары, мыйзамда кирешелүү продукцияны бөлүүдө мамлекеттин үлүшү кеминде 30% түзүшү керек деп айтылат. Ошондой эле өкмөт ири кендерди ата мекендик компаниялар гана иштетерин, ал үчүн улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингге түзүлгөнүн билдирген.